Тонировканын аркасынан видеого тартып жатканын билген эмес, мэрия букту жесин деп айтты. Иним өзүңдү бас, нерв калбады деп озгалгыс сөздөр менен маршрутканын айдоочусу жүргүнчүнү аябай каттуу тилдеди. Өмүрүмдүн коопсуздугуна гарантия жок, зомбулуктан чарчаган аялдын үнү. Чикагода 23 жаштагы жигит жол кырсыгынан каза болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдон караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондой гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 133 маршруттун айдоочусу жүргүнчүнү оозго алгыс сөздөр менен сөккөн. Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы 133 маршруттук каттамдын айдоочусу жүргүнчүсүн оозго алгыс сөздөр менен сөгүп жаткан видеосу тарады. Жоқ, хорошо, байке. Хорошо. Қоғылы, байке. Ben adam çektim, ben barbayım dedim. Bravo. Өзбекстандан алынып келген 21 тонна дарбыз Кыргызстанга киргизилген жок. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти билдиргендей, Оштогу Достук көзөмөл өткөрүү пунктунда Өзбекстандан ташылып келген 21 тонна дарбыз текшерүүдөн өткөрүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө продукциянын таңгагында милдеттүү маркировка жок экени аныкталып, ээптин карантиндик фитосанитардык талаптары бузулганы белгилүү болгон. Мындан улам жүктү Кыргызстан аймагына киргизүүгө тыюу салынып, 21 тонна дарбыз кайра артка кайтарылды. Мекеме фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо жана карантиндик зыянкечтердин өлкөгө киришине жол бербөө боюнча көзөмөл иштери улантылып жатканын билдирди. Чикагода кыргызстандык жигит жол кырсыктан каза болду. АКШнын Чикаго шаарында 23 жаштагы кыргызстандык жигит жол кырсыктан каза болду. Бул тууралуу журналист Кубат Оторбаев билдирди. Анын айтымында ал унаа менен сүзүшкөн соң жол четиндеги мамага урунган. Маркум жигит мындан 3 жыл мурун ата-энеси менен АКШга кетишкен. Өмүрүмдүн коопсуздугуна гарантия жок. Зомбулуктан чарчаган аялдын үнү. Социалдык тармактарда күйөөсүнүн зомбулугуна көп жыл чыдап келген аялдын баяны кызуу талкууга түштү. Анын айтымында ал 10 жыл бою жолдошунан корду көрүп жашаган. Мен эч кимге бербейм, өлтүрөм, каматам деп коркутчу. Көп жолу сабаган. Эмчектеги баламды көтөрүп качкан күндөрүм болгон деген ал. Аял 2 жыл мурун кызы чоңоюп калганын ойлоп, жолдошу менен ажырашканын айткан. Бирок анын айтымында мурдагы күйөөсү ушул убакка чейин тынчын албай, коркутуп жана кол салып келет. Ал укук коргоо органдарына дагы кайрылганын, бирок көрүлгөн чаралар убактылуу болуп жатканын билдирген. Чарчап бүттүм, өмүрүмдүн коопсуздугуна гарантия жок деп жазган ал. Ошондой эле аял жолдошуна акыркы мүмкүнчүлүк берип көргөнүн, даабатка барып өзгөргөнүнө ишенип, үй бүлөнү сактап калууга аракет кылганын белгилеген. Бирок учурда мурдагы күйөөсү анын үстүнөн бир нече арыз жазганын айткан. Мындан тышкары аял 3 жыл мурда жолдошу Америкага кетем деп алган насыяны азыркы күнгө чейин өзү төлөп жатканын билдирген. Учурда ал түрк кафелеринин биринде иштейт. Медиа Бокчейт Дордойдогу унаа токтотуучу жай боюнча чатак чыкты. Бишкектик тургун Дордой базарынын жанындагы парковка боюнча нааразычылыгын билдирди. Анын айтымында парковщик Медиа Бокчейт деп жооп берген. Жаран болсо дем алыш күндөрү акы алынбайт деген маалыматка карабай, эмне үчүн дагы эле төлөм талап кылынаарын сурады. Bir mında gımında teşekkür. Çok mu? Çok. Böyle tutmayın. Verim. Nereye götürdün bunları? Yerim bok çekti sürüyor. Diyan nasıl o çinel aytağından ne? Oturup al kresoda diyat Osman'ın. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ушул окуя болгон жерде турам. Бул көчө Алгонкин көчөсү, бул болсо Магнолия көчөсү. Абдулла ушул көчө менен келип бул Магнолия көчөсүнөн бурулуп аткан ак BMW менен сүзүшкөндөн кийин тиги бурчтагы мамыга барып урунган. Бул жер өтө кыймыл көп жерлердин бири болуп эсептелет. Benim kızım geçti benim. Assalomu alaykum mekendештер. Бүгүн Бакытбай экебиздин баласы, уулу маркум өтүп кетип, азыр жаназадан чыгып атабыз. Албан Ислам мечитинен жамаатка Алла разы болсун. Мекендештер көп келип, жаназасына туруп берип, азыр жерине кетип атабыз. Баарыңыздарга ассалому алейкум.